Кыргыз сотунун түптөлгөнүнө бүгүн 95 жыл толду. Бул мааракелик датага арналган саамалык Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда өтүп, иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Өлкө башчысы сот тутумундагы реформалардын жүрүшү, санариптештирүү, жаңы кодекстердин ишке ашырылышы боюнча кыска жыйынтык чыгарып, сот тармагында алдыда жасала турган артыкчылыктуу багыттарды атады. 19 кылымга чейин Кыргыз мамлекетинде сот ишмердүүлүгүн кылымдар бою калыптанган үрп-адаттын, каада салттын эрежелерине негиздеп бийлер жана казылар жүргүзүшкөн. 1867 жылдан тартып кыргыздар Россиянын курамына киргенден кийин бир нече атайын жана жалпы соттор түзүлөт. Аларга райондук жана уезддик соттор кирген. Кыргыз соту өз ишмердигин баштаган расмий дата катары. Ал эми Кыргыз мамлекетинин алгачкы сот тутуму 1924 жылы түптөлүп, Кара Кыргыз областтык соту ишке киришкен. Ошол кезден тартып бул дата Кыргыз сотунун түптөлүү башаты катары белгиленип келет. Кыргыз сотунун алгачкы төрагалары Иманбек Текеев, Иманалы Айдарбеков сыяктуу тарыхый инсандар болгон. Ал эми 1936 жылы Кыргыз СССРнин жогорку соту түзүлүп, бир жылдан кийин анын төрагасы болуп Сегизбаев Санжар дайындалган. 1993 жылы өлкө эгемендик алган соң баш мыйзамга ылайык аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлиги бекитилет. Дээрлик бир кылымдык убакытта Кыргыз соту көптөгөн оош кыйыштарды башынан өткөрдү. 95 жыл бир жагынан карасаң көп десең болот, бир жагынан карасаң аз десең деле болот. Жетишкендигибиз биз эл аралык дүйнөдө биздин өзүбүздүн ордубуз бар. Биз башка өлкөлөр менен кызматташабыз, тажрыйба менен алмашабыз. Судьялардын өздөрүнө да айтып атабыз, өзүңөрдүн кесипкөйлүгүңөргө көңүл бургула деп, жүзүңөр жарык болгондой иштегиле деп дайыма мен ошо судьяларга айтат элем да, кайрылат элем. Президент сот тутумунун кызматкерлерин 95 жылдык мааракелик дата менен куттуктады. Бул мезгил ичинде сот органдары мамлекеттик бийликтин бир бутагы болуп калыптанып, даңктуу жолду басып өттү деп белгиледи президент. Айтымында кылымдарды карыткан кыргыз эли сот адилеттигине өтө терең маани берип келген. Адилеттүүлүк кыргыз журтунун ынтымагын ширелтип, элди биримдикте кармап турган фактор болгон. Урматтуу сот системасынын кызматкерлери, адилеттүү, ачык айкын, көз карандысыз сот системасы курбай туруп, мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Ансыз экономиканы, социалдык чөйрөнү алга жүрөө, жарандардын укугун коргоо, адилет мамлекетин башкарууну түзүү мүмкүн эмес. Бардык тармактарда тең реформаларды иликтүү ишке ашыруу сот системасынан көз каранды экенин өзүбүздүн тажрыйбабыз көрсөттү. Ошондуктан сот реформасын жалпы өлкөнүн өнүгүшүнө түздөн түз таасир эткен реформа катары кабыл алуу керек. Мына ушундай чоң жоопкерчиликти соттордун жалпы корпусу ар бир судья дайым сезип, аны өз ишинде негизги принцип катары колдонушу керек. Сотко болгон ишеним аркылуу жалпы мамлекеттик бийликке болгон ишеним калыптанат. Президенттин айтымында буга чейин сот тармагындагы реформанын ийгиликтүү ишке ашпай келгени өлкөнүн өнүгүүсүнө да кедергисин тийгизди. Сот бийлигине ишеним болгондо гана алга жылуу өнүгүү болот. Сот реформасынын ишке ашырылбай, артка жылдырып келгени өлкөбүздүн өнүгүшүнө кедерги болгон тоскоолдуктардын бири болду. Ошондуктан эч кылчактабай реформаны аягына чыгаруу керек. Мамлекет бул иште сотторго ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Ошол учурда маселенин көбү соттордун корпусунун ичинде чечиле турганын, судьялардын өзүнө гана байланыштуу экенин башкалар эме сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Андыктан Кыргызстанда кынтыксыз сот тутумун, ачык айкын, калыс жана адилеттүү сотторду тандоо азыркы учурда да актуалдуу маселе бойдон калууда. Ушул жылдын башынан тарта сот укуктук реформаны ишке киргизүү башталды. Өлкө жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын нормалары менен жашай баштады. Албетте, соттор көз каранды эмес болушу зарыл. Башкалардын таасири менен туура эмес чечим чыгаруу мүмкүндүгүн жоюу керек. Бирок сот бийлигинин көз карандысыздыгын жеке судьянын өзүн билемдиги деп түшүнүүгө болбойт. Ар бир судья кабыл алган чечим үчүн өлкөбүздүн, коомубуздун алдында жоопкер.
Учурда сот системасын толук санариптештирүү процесси жүрүүдө. Бирок президент сот адилеттигинин сапатын, сотторго ишенимди күчөтүү боюнча иш-аракеттер өтө жай болуп жатканын сынга алды. Айтымында дүйнөлүк коомчулукта Кыргызстандын аброю сот системасынын тазалыгы менен өлчөнөөрүн эстен чыгарбоо керек. Президент сот системасынын жакынкы жылдары аткара турган бир катар тапшырма милдеттерин, анын негизги багыттарын атады. Биринчи артыкчылыктуу багыт судьялардын жоопкерчилигин жогорулатуу. Экинчи жаңы мыйзамдарды жана кодекстерди колдонуунун сапатын жогорулатуу жана соттук практиканы жалпылап, үчүнчү багыт санариптештирүүнү аягына чыгаруу. Мындан сырткары өлкөнүн судьяларынын ишин оптималдаштыруу, сот системасынын материалдык техникалык базасын өнүктүрүү артыкчылыктуу багыт катары кабыл алынды. Сот тутумун каржылоонун көлөмү жылдан жылга өсүүдө. 2018-жылы сот системасына 1,6 миллиард сом, ал эми 2019-жылга 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнүп, анын бюджети 35%га көбөйгөн. Соттор керектүү материалдык техникалык ресурстар, техника менен жетиштүү камсыздалууда. Сот реформасы ишке ашыруу үчүн мамлекет жетиштүү акча каражат бөлүүдө. Сот системасынын ачыктыгын, адилеттүүлүгүн камсыз кылуу максатында санарип технологиясы кирүүдө материалдык база жакшырууда. Бирок реформаны кыдырганда, регионго чыкканда, аймактарга чыкканда, областка барганда, ошол жердеки соттун жетекчиси менен, област соттун, шаардык соттун, укук коргоо орган жетекчилери менен, аткаруу бийлигинин башчылары менен ушу сот реформасына тиешелүү бүт мамлекеттик органдын жетекчилери менен жолугуп атам. Ушул реформа кандай жүрүп атат деп өзүм кабардар болуп атам. Андан сырткары билесиздер, май айында ушу сот реформасын көзөмөлдөө боюнча жумушчу эксперттик топ түзүлгөн. Аларны тынбай кыдырып, алдыңкы райондорго чейин барып келип атат. Мен ушу бир минуттан белгилеп кетейин. Реформа алдыга жылдырыш боюнча чынында соттук корпуста мындай ички дүйнөсүнөн чыккан аракет, демилге, ушу ишти тездет ишке ашыралы деген аракет мына жакшы болбой жылбай атат да. Кээде дагы эле соттордо жеке адамдык фактор ушул кээде тоскоолдук болуп атат. Бул мыйзамдан, Кудайдан коркуп, баарыңа тегиз айбирди болуп кетти айсына алысмын. Мына ушул адам фактор жоймоюнча биз канча каражат жумшабайлы, канча техниканы жаңылабайлы, канча алдыңкы технология киргизбейли, жердеги соттор өзүңөр бир менен иштемейинче бул сот реформасын игиликке бул жетишпейт. Ушуну абдан эске алсаңар. Судьялык кесип өтө жооптуу, ал жаңыланууну, ката кетирүүнү кечирбейт. Ар бир чечимдин артында адамдын тагдыры турат. Ал гана эмес, туура эмес кабыл алынган соттук чечимдер жалпы мамлекеттик башкарууга, бүтүндөй коомго доо келтирерин президент баса белгиледи. Мындай принципти судьялар да эстен чыгарбай, чечим чыгарууда жет өлчөп бир кесип, ишине жоопкерчилик менен мамиле кылууга дайым далалат жасап келишет. Ар бир ишти оңой деп сезгенге мүмкүн эмес. Анткенде ар бир иштин артында адам тагдыры турат. Адам тагдыры тургандан кийин бул судья болуп дайындалгандан кийин бул ар бир ишти өзүңүн ички дүйнөңө кабыл алып, анан мыйзам чегинде чечим кабыл алышың керек экен, мен ошону түшүндүм. Судья болуу бул чоң жоопкерчиликтүү жана ардактуу кызмат. Судья деген өз ишмердигинде абдан калыс болуш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. Сотко келген адамдарды туура түшүнүп, анын оюн терең билип, чыдамдуу болуш керек. Укук бузууларды алдын алуу боюнча жана алардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу максатында атайын жолугушуулар өткөрүлүп, жерлердеги адамдарга ошонун баары түшүндүрүлүп атат. Бул сот системасынын ачык айкындуулугун, элге ачыктыгын көрсөтүп турат. Мааракелик иш-чарада сот системасынын бир катар кызматкерлери мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышты. Жогорку соттун судьясы Нургүл Сатыбалдиевага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи деген ардактуу наам ыйгарылды. Нургүл Сатыбалдиева сот тармагында дээрлик 55 жылдан бери кызмат кылып келе жатат. Адам укугун туу тутуп кызмат өтөп келе жаткан судья эмгеги бааланып, жогорку мамлекеттик сыйлыкка татыганын чоң сыймык. Алдыдагы ишине дем күч экенин кубануу менен белгиледи. Судьялыкка тандалып алгандан кийин, судья болом деп өз үчүн чечим кабыл алган адам эң биринчи кезекте өзүнө өзү ишениш керек да. Биринчи өзүн тарбиялаш керек. Биринчи өзүн ишендириш керек. Бул менин колумдан келет деп. Бул жумуш башкалар түшүнгөндөй мындай
эл сыйлаган, элге көрүнөйүн деген жумуш эмес, бул жоопкерчилик. Ошол жоопкерчилигиңди сезип, уят болбойн деп иштесең, бир күнү сыйлык табат экен да. Бүгүн тапты деп ойлоп атам, мен бул дагы жоопкерчиликке жоопкерчилик кошту деп эсем, рахмат дейм. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык мыйзамдуулукту чыңдоодо сиңирген эмгеги жана сот органдарындагы көп жылдык үзүрүлүү иши үчүн дагы бир катар кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы тапшырылып, дагы бир катар судьялар, ардагерлер жана сот системасынын кызматкерлери президенттин энчилүү сааты менен сыйланышты. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын менен сыйлык алып жатам. Бул сыйлык мени мындан да ишти жакшы алга жүргүзгөнгө ниет кылат. Себеби өзүм да 17 жыл 5 айдан бери сот кызматында судья болуп иштеп жүрөм. Сот адилеттигин ишке ашыруу бул өтө татаал, адамдардын тагдырын чече турган кызмат болуп эсептелет. Ар бир судья кызматкери ошо өзүнүн ишинде ишин так, объективдүү жана мыйзамдын негизинде жүргүзүү зарыл. Кыргыз мамлекетинде илгертеден сот кызматын калк арасында кадыр баркы бар, адилеттикти туу туткан, нарктуу инсандар аркалап келишкен. Ата-бабаларыбыз сотторду кара кылдык акчарган калыстыгы менен кадыр барк тапкан, кынтыксыз жүрүм туруму, элдин ишенимине ээ болушкан инсандар катары сыйлашкан. Президент соттор эмгектенген жер калыстыктын бийлиги бекем орногон, чындык дайыма жашаган чөйрө болуусу абзел экенин белгиледи. Адам тагдырын чечкен акыркы чечимди чыгарган акыркы инстанция бул сот тутуму. Андыктан судьялардын ишинин, жашоосунун маңызы абийир болушу керек. Президент сот кызматкерлерин дагы бир жолу куттуктап, алар берген антты так сактап, өлкө үчүн мындан арда ак ниет кызмат өтөп берет деген ишеничин билдирди. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.